Ок жеген казакстандык журналисттин абалы оор. Киевде белгисиз адам атып кеткен казакстандык оппозициячыл журналист Айдос Сыдыков оор абалда ооруканада. Журналисттин жубайы кол салуу Сыдыковдун журналисттик ишмердигине байланыштуу экенин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин тиешеси бар деп Украин медиаларына берген маегинде айткан. Окуяга чейин журналисттин миллиондогон аудиториясы бар Басэ каналында Казакстандын президенти кантип Кремлдин оюнчугу болуп калды деген материал чыккан. Көп өтпөй Токаев кол салуу боюнча комментарий берип, иликтөө үчүн дипломатиялык жана күч түзүмдөрүнө тапшырмалар берилгенин айткан. Окуя 18-июнда жубайлар унаасы менен үйүнүн короосуна кирип атканда болгон. Белгисиз адам рулдагы журналистти чыкыйга аткан. Журналист Айдос Сыдыков 2014-жылы Казакстандан үй бүлөсү менен Украинага чыгып кетип качкан макамын алган. Анын оппозициячыл Басэ каналы бар. Журналистке былтыр Казакстанда кастыкты козутуу беренеси менен иш козголуп, издөө жарыяланган. Ал Казакстандагы 2022-жылдагы январь окуялары жана башка саясий окуялар